Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Кече 4-сентябрда Акыйкатчынын Арын облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери кеңеши айылындагы интернетке тарап талкуу жараткан контейнер мектепте мониторинг жүргүзүштү. Ал жакта окуучулар 20 тонналык 5 контейнерде билим алышып, 6-контейнер мугалимдер бөлмөсү катары жабдылган. Казалы Абиров атындагы бул мектептин директору Самара Турсунбекованын айтымында мектептин негизги корпусу 1974-жылы колдонууга берилген. Мектеп жалпы 140 балага ылайыкталып курулган. 2015-жылы ОКМ мектепти жараксыз деп таап, ал жерде балдардын билим алуусуна тыюу салган. Бирок тыюу салынганына карабай, аталган мектепте окуучулар имараттын жоктугуна байланыштуу окуп келишкен. Негизги корпус жараксыз абалга келгендиктен 2019-жылдын 29-30 август күндөрү 20 тонналык контейнер ОКМ тарабынан берилген. Контейнерлердин ички жасалгаларын жасап, спорт аянтчасына коюлуп, 2-сентябрь күнү окуучуларды кабыл алган. Директордун айтуусунда адегенде 6 шатер беришмек, бирок кийин контейнер беришкен. Жергиликтүү бийликтегилер бул маселени 2015-жылдан бери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн деңгээлине көтөрүшүп, бюджеттин тартыштыгы деген шылтоо менен жаңы мектепти куруу ишке ашырылбай, планга кошулбай калган. Аталган мектептин сүрөтү коомчулук алдында кызуу талкууга алынып, бийликти жек көргөн катардагы эл ашар жолу менен мектеп курууну демилгелеп чыгышты. 2019-жылы жазында экс-министр Гүлмира Кудайбердиева мектептин имараты менен таанышып, бул жылдын планына кошулат деген убадасын берген. Бирок 2019-жылдын планына аталган мектептин имаратын куруу кошулбай калган. Бул окуучулардын билим алууга болгон конституциялык укуктарын бузууга алып келген. Контейнерлер негизги мектеп имаратын алмаштыра албайт. Бөлмөлөр тар болгондуктан бир бөлмөгө башталгыч класстын 15-16 окуучусу батат. Ал эми жогорку класстын окуучулары үчүн аталган бөлмө тардык кылат жана ыңгайсыз. Жогорудагыларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын акыйкатчы аппараты жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул маселени токтоосуз түрдө чечип, кеңеш айылында 200 окуучуга эсептелген типтүү, заманбап үлгүдөгү мектептин курулушун баштоо зарыл деп эсептейт. Жана аталган жагдайды аргасыздык деп атады. Эскерте кетсек, мектепте жалпы 21 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 19-у жогорку билимдүү, 2 мугалим атайын орто билимдин ээси. Ал эми техникалык кызматкерлердин саны 7 адам түзөт. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 9-кабатынын терезесинен 14 жаштагы кыз секирип кетти. Маалыматты Бишкек ШИИБинин басма сөз кызматынан тастыктады. Учурда бул маалымат такталып жатканын билдирди. Айрым маалыматтарга ылайык, кыз Бишкектеги Москва жана Сүйүнбаева көчөлөрүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринен секирген. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы саат 14:32 келген. Ал эми кыз окуя болгон жерден каза болгондугу айтылууда.